кадимкидей бир базар бар. Дубайдын обратный сторонасы да, ал жак чаң дегенде, ысык, 50 градус. Ал жактан кандай машиналар келет болду экен? Ал жактан уже ишке жарабай калган машиналар чыгарат деп айтып калышат. Анда переживать эткен да, көбүнчө эле только телефон аркылуу заказ кылат да, бизди көрбөйт да. Ошончо акчасын берип койгон. Алар деле түшүнсө болот. Анан мигранттарда бир ушундай көйгөй бар да. Акчасы болот. Анан бирок акчасын каяка сарптаганды билбейт. Канча бир күндө бир 10 адам, 15 адам чалат. Ошон менин машинам каяка жетти, эмне келбей атат. Эң башкы орунда ишеничтүү болуш үчүн биринчиден турган бир туугандардын компаниясы, экинчиден документациясы таза, үчүнчүдөн айтылган убакытка келет. Сөзсүз. Буюрса, ооба. Мени кызыктырган суроо да ошол. Мен оюмча биздин Кыргызстан өнүгүп атат го дейм. Биздики болот рекорд цена, рекорд 4600-гө бурса алабыз Элантра. 17,000 ببلاش 17,000 هيك قطع جنبي تشيك جنبي دعم خفيفة بقت سليم 17,000 السيارة جرين لايت لا سكول سولد مبارك 17,000 рекорд цена 4600 эмне деген бар. Мана машина кулук болсун, өтө жакшы бага алынды. Көрдүң кече 6000ге чейин көтөрүлөт аткан бул машинага. 4600. 4600. Минимальный повреждения менен. Кетти. өтө жакшы кылды да. Мынаге Мир Авто Дубайдын жигиттери. Assalamu alaikum ekendештер, сиздер менен Мир Авто Дубай. Кезекте турганыбыз Hyundai Elantra чыгылган жылы 2019 бизге насип кылды. Манат болсун, тулпарың куттуу болсун. Ишенгениңе чоң рахмат. Жалпыңыздарга салам көрүүчүлөр. Эгерде биздин көрүүчүлөрдүн катарында машина алам деген же болбосо мунага кызыккан инсандар болсо, анда сиздер биз менен чогуу маекти көрүңүздөр, анткени бул маек сиздерге өтө пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Биз бүгүн Борбор калабыздагы жайгашкан ушул автосалондордун бири Мир Авто Дубайга конокко келип калдык. Өмүрбек мырзага саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Келиңиз алгач эле көрүүчүлөр менен учурашып алалы, андан кийин маекти уланталы. Саламатсыздарбы? Биз Мир Авто Дубай, ошо Дубайдан Кыргызстанга машина ташып иштейбиз. Сон, негизи баягы ушул жумуш кантип башталып калды, канча жыл болду ушул тармакта иштегениңиздерге? Бул жумуш башынан эле айтсам, иштегенибизге уже бир 2 жылдан ашып калды. Бир тууган агам Тыныбек ошол аркылуу Дубайда ошол биринчи барган. Ошол кийинен бизди чакырып, ошо бир команда болуп, бир компания болуп уже чогуу иштеп баштадык. Ошол жыл 2 жыл ичинде Кыргызстанга где-то бир 200дөн ашык машина жөнөттүк да. 2 жылдын ичинде 200дөн ашык унаалуу кылдыңыздар кыргыздарды. Негизи эле ушул азыркы учурда бизде машина алып келгендер аябай көп. Ушундай автосалондар аябай көбөйүп кетти. Мен мисалы үчүн баягы алуучу болсом, биринчи эмнесине карашым керек? Биринчи кандай сапатына карашым керек ошол мага? Биринчи, если Дубайдан машина алам десеңиздер, биринчи бизде күндө эртең менен обзор киргизебиз машиналардын. Машинаны карап, ошол жакта VIN номер деген бар. VIN номерден Google'га же болбосо Яндекске терсе бүт машинанын өмүр баяны чыгат. Обязательно ошо VIN номерин текшерип, бул кандай жабыркаган, Carfax оорбу, жеңилби, ошону карап, анан машина өзүнө жаккан болсо ойнош керек. Алып, машина жаккан болсо биздин офиске келет. Биздин бул жакта адистер бар. Бүт договордун ичинде договор жазып, анан ошол машинаны алабыз десе, депозит которот $500 да. Ошол машинаны алып калсак, анан эртеси күн келип полный суммасын которуп, анан машина где-то бир азыр 25 күн ичинде, ашып барса 30 күндө Кыргызстанга келип атат машина. Демек, машинанын полный акчасын которбойт, бир $500 депозитин которуп, жана ошондой эле машинени сиздер кандай машина алып келип жатасыздар, ошону карап турса болот. Ооба. Ишеничтүү толук. Ооба. Бүт договор менен иштейбиз. Договор бияктан договор түзүп, анан машиналарды алып келебиз. Анан негизи баягы Дубайдан сиздер жүргөнүңүздөрдө бул жактан туруп машина тандаса болобу? Ооба. Ошо айтпайм, биздин WhatsApp группа бар, ошол жактан обзор киргизебиз. Биз полностью машинаны кандай десем, өзүбүзгө алып аткандагы бул да жоопкерчилик. Дубайдан эми эң эле арзан келип аткан машина примерно бир $10,000 болуп атат да, среднемчи. $10,000 деле ошо көп акча да. Элдер бизге ишенип заказ кылып атат, ошого жараша жакшы машина тандап жөнөтүп беребиз. Анан негизи ар бир жумуштун өзүнүн бир минусу болот эмеспи? Эмне минусу болуп калышы мүмкүн? Эмне коркунучу болуп калышы мүмкүн ошол машинелерден мисалы? Караңыз, бир аз да эми өтө редко биз болушунча машинаны текшеребиз ал жактан. Бир аз да болуп калат, какой-то бир кичине нюанстар чыгып калат да бул жак келгендечи. Бирок аны биз өзү жоопкерчилигибизге алып, машинаны полностью түзөтүп, эме кылып беребиз. Бирок андай учур почти өтө аз да.
200 машинанын ичинен жок дегенде экөөсү болушу мүмкүн. Экөөсү, үчөөсү ошо азыр. Сон негизи эле баягы Мир Авто Дубай деп аталып калыш эмне себептен Мир Авто Дубай болду же жөн эле баягы машинелер дүйнөсү деген сыяктуу эле койдуңуздарбы? Ошо кичине машинанын эми тармагына жакыныраак болсун деп. Сон азыр бир туугандар менен жумуш баштадык деп калбадыңызбы? Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы, анан жеңилчилиги болот. Мен башынан баштап келгим келип турат. Анткени жумуш башталганда сөзсүз түрдө баягы кыйынчылыктар болгон болсо керек 2 жыл мурда. Ошол туурасында бир аз айтып берсеңиз, кандай кыйынчылыктар болду башында? Элдин негизи ишеничине кириш бул аябай чоң жоопкерчилик, кыйын нерсе да негизи. Ооба. Биз башында ошо канча 2 жылдан өттү. Биринчи барганда ошо мен айтпайм, биринчи менин агам барган, байкем барган деп. Барганда биринчи биз автосервис ачканбыз да. Автосервис ачып, ошол жакта машиналарды түзөтүп, жөнөтүп иштеп жатканбыз. Какой-то бир убакытта ошол ишибиз жакшы болбой. Эми ал жакта башынан айтайын. Машинаны оңдогондо ошол жактагы биринчи биз барганда кандай десем, погода ысык, кадимкидей бир базар бар. Дубайдын обратная сторонасы да, ал жак чаң дегенде ысык, 50 градус. Ошол жакта запчасть издемей, башында ошол жакшы тилден кыйналып. Бирок ошо аракет кылдык, кийин бар жок өз калыбына түшүп, жакшы иштеп баштадык. Биздин жалпак тил менен айтканда түшүнүктүүрөөк болсун. Ал жакта да биздин Кудайберген сыяктуу запчасть саткан базар барбы? Ал жактан да хужураак да, бирокчу. Ысык, чаң. Шарты бир аз шарты жаман, ысык. Анан биздин авторунак сыяктуу машина базар дагы барбы же андай эмеспи? Ал жакта основном машина базар бар. Машина бүт эми номер 1 десем болот го, эми дүйнө жүзүндөчү. Өтө чоң да. Бир эле авторынок мен көрдүм, где-то бир 20 гектардай да, да точно билбейм, андан да чоң машинанын түрү бар. Анан основной биз бирок аукциондон алабыз. Аукциондон эмнеге алабыз? Аукциондон машина өтө эле арзан түшөт да. Азыркы учурда аябай ошол аукцион деген нерсе популярдуу болуп кетти. Аны түшүнгөн бар, анан түшүнбөгөн бар да негизи. Ошол түшүнбөгөндөрдүн катарын мен да толуктайм. Чынында угам, бирок аукцион болуп атыптыр, аябай сонун арзан алып калдык деген сыяктуучу. Кандай болот, ошол туурасында бир аз айтып берсеңиз. Аукцион деген негизи кандай арзан алып каласыздар? Аукцион ошол айтып берейин машинаны. Аукцион дегенде мисалы биз киргизип аткан машиналарыбыз бүт баары аукциондо ойнолот да кечиндечи. Анан биз примерно баасын айтабыз. Мисалы кандай десем, Toyota Camry деп калгы 2019, бунун баштапкы баасы бир $4000 дейли. Бул бир 8-9 миңге алынат. Бирок Кыргызстанда бунун баасы сизге азыр под ключ где-то бир 15ке турат, бирок Кыргызстанда бунун баасы минимум бир $18000 да. Ошон үчүн биз болушунча мисалы бир 8000ге чейин ойноп көрөлү дейбиз. Болбой баратса ошо мындай клиентке ыңгайлуу болсун деп максимум ошо баасына чейин ойнойбуз да, бул жакта өзүбүз да анализ кылыпчы. Бирок андан сиздер пайда таппай эле тескерисинче зыян тартып калбайсыздарбы? Мисалы, өзүнүн баасы 13000, 15000ге турса, аны сиздер аукционго коюп көтөрүп отуруп $4000, $8000 сатсаңыздар, сиздер $7000 артка кетип атпайсыздарбы? Жок, андай эмес. Бул жактан машинаны бүт клиент карап турат да, клиентте прямой чалып ойнойсуң. Ушул 8000 болду, дагы бир 9000ге чейин ойнойлу, ошондо деле сизге бир выгодасы менен түшөт десек, анан клиент макул болсо ошого чейин ойнойбуз. Только бул клиентке алып беребиз да, бул машинаны өзүбүзгө албайбыз. Клиенттин макулдугу менен алып, ошо под ключ сизге ушунча турат экен, ушунчага чейин ойнойлу деп макулдугун берет, анан ойноп алып беребиз. Демек силерге бир пайда деле калбайт? Bizde özümüzün услугабыз бар, $500 ошол. Жалпы көрүүчүлөрдү ушундай баягындай машинеге кызыккан, машина алып сатам деген инсандар да демек сиздердин аукционуңуздарга катышса болот. Же болбосо өзүмө бир жакшы унаа алат элем, арзаныраак, баягы негизи эле бардыгыбыз эле арзан анан жакшы качестводагы унааларды издейт эмеспизби? Ошондой керек боло турган болсо, Мир Авто Дубайдын прямой эфиринде аукционго катышса жана ошондой эле бизге байланышса ал машинени сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Анан негизи машинени кандай тандайсыздар сиздер? Барганда ошол авторынктан тандайсыздарбы же биздин баягы Лалафо сыяктуу бир өзүңүздөрдүн сайтыңыздар барбы? Дубайда азыр биз биринчи барганда бир 3-4 эле аукцион бар эле. Азыр вообще 6-7 аукцион бу. Күнүнө бир минимум среднем бир 1000 машина ойнотулат да. Биз жакшыларын обзор кылып киргизебиз да. Анан мисалы бизде канча 3 группа бар. 3 группа бар, ар биринде ошо 1000ден адам болгондо бирөөсү жакканы айтат, ушул машинаны эсептеп берчи бизге дейт да, канчага түшөт. Ошо сизге жол акысы, расстановкасы, биздин услуга, ремонт бүт баары под ключ сизге канчага турат дейбиз. Анан клиентке макул ушунчага чейин ойногула, мага ушунчага турса, мисалы $15000 турса болот дейт. Ошонун баасына каратып бул жактан машинаны ойноп беребиз. Аукционду негизи сиздер уюштурбайсыздар, ал жакта өздөрү уюштура тургандар бар. Биз только ал жактан алабыз. Түз эфир чагылдырып бересиздер. Бул жактан алам дегендер болсо, ошолордун ордуна сиздер алып бересиздер. Анан машина тандаган дегенде
кардарга тандап атканда биринчи ошол покраскасын текшеребиз, талшнамерин бүт талшнамерин. Анан жана эле Винсанын айтпадымбы? Винсан менен ошол Америкадан эң эле плюс ошонусу жакшы да. Винномерин эле интернетке кирсеңиздер бүт машинанын историясы чыгат. Канча жолу авария болгон, же Кандай болгон, ооба. канча хозяин болгон, буга чейин ээси болгон, бүт бардыгы чыгат. Сонун анан негизи баягы бизде ушундай сөз бар эмеспи? Ал жактан кандай машиналар келет болду экен, ал жактан уже ишке жарабай калган машиналар чыгарат деп айтып калышат. Мисалы үчүн азыр канчанчы жылкы машинадан баштап канчанчы жылкыга чейин алып келип бере аласыз? Азыр уже 2019-дун уже мына 6-ай, 2018-жылкы машиналардын 6-айдан бул жагы кирип атат да. Августтан бери жагы. Бул жагы кирип атат. Анан бардык ойлойт, Дубайдан машина десе эле ошол утопленник, сууга чөккөн, же болбосо печкасы иштебейт. Бардыгынын ою ошондой экен. Бирок биз алып аткан машина почти бир 99% ал машина американист да. Бул Америкадан эле транзит болуп келет дагы, аукционго коюлуп, ошол жактан сатылат. Биз Дубайда вообще айдала албайт да ал машиналарчы. Чисто производство американец болот. Негизи мындай урулбай калган машиналарды аласыздарбы? Мен негизи анткени көп ушул Дубайдан, Кореядан машина алып келгенде сөзсүз түрдө бир ДТП болгон болот, бир же бамперин алмаштырган болот, же фарасын. Абсолютно 0 пробег менде алсаңыз болот. Жана айтпадым, рынок дедим, ошол жакта 2025 машиналар деле уже туруп калган да. Каласа вообще урулбаган машина, бирок алардын баасы жогорураак болот да, бир аз. Кымбатыраак болот. Ооба. Негизи баягы бир аз бампери же арты урулган машина арзаныраак түшөт бизге кыйла. Ооба. Кичине ДТПсы, ошо ДТПсы болушунча жеңил болгон, ошо кардарга карап туруп айтат. Мына ушул жерлери бузулуптур, ушул жер тетиктерин алмаштырыш керек. Анан ушунча примерно расходу кетет дейбиз. Макулдугун берсе, анан ошол машинаны алып беребиз. Мен жана сөзүн башында айтып өтпөдүм, бизде ушундай автосалондар азыр аябай көбөйүп кетти. Машина алгандар көп. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, 2 жылдын ичинде 200 инсанды унаалуу болдук деп. Ушул эмне себептен биздин кыргыздар ушундай машинеге азыр талабы күчтүү болуп турган кези? Мени кызыктырган суроо да ошол. Мен оюмча биздин Кыргызстан өнүгүп атат го дейм. Эң эле мындай ойлоп карасамчы, Азияда эле эң эле выгодный бизге арзан экен да машина, чет өлкөдөн машина алып келишчи. Ошондой растоношка бизде вообще арзан. Мисалы ошондой эле мына караңыздар, Өзбекстанга машина кирбейт да почтичи. Ал жактанчы алар только өзүнүн производствосун менишет. Ошол. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк өтө жакшы. Сонун заманбап машиналарды айдаган заманбап мүмкүнчүлүк бар. Арзан баада жакшы шарттар түзүп койгон экен, вообще эң эле арзан ошо растоношка бизде да, документтерин бүтүрүш. Болгон мүмкүнчүлүктөн туура пайдаланып калышыбыз керек. Чындыгында бизде азыр шарт аябай сонун, анткени чет өлкөлөрдө, кошуна өлкөлөрүбүздө эле баягы өздөрүнөн чыккан машинаны сатат. Ал эми бизде болсо баягы азыркы тил менен айтканда заманбап машиналарды айдасаңыздар болот. Сөзсүз түрдө жада калса акыркы чыккан модельдерин да алып келип айдап жаткандарды көрүп атабыз. Кореядан да машина алып келесиздерби? Кореядан да уже жолго коюп атабыз. Бул жакта сиздердин атыңыздар Миравто Дубай дегенде элдердин ою кетип калышы мүмкүн, а булар Дубайдан эле машина алып келет. Жок, бизде Кореядан деле азыр ачылып калат. Полностью жакында эми реклама кылып киргизебиз. Азыр деле келип эсе Кореядан автоуну алам десе бизге келсе болот. Биздин Московский 226 ошол офисибизге. Бул жаңы кошулду Кореядан. Эми кошулат. Негизи бир жол алып келип көрдүңүздөрбү Кыргызстанга же азырынча такыр алып келесиздерби? Алып келип көрдүк. Өзүбүзгө алып келип көргөнбүз. Алып келип көрдүңүздөр. Ишеничтүү. Ал деле полностью договор менен болот. Бул жактан договор түзөбүз, анан алып келип. Кореядан деле ошо 20-25 күндө келип калат машина. Бизде азыркы учурда ушул Дубайдан, анан Кореядан унаалар аябай көп келип жаткан кези, эми корейский машиналарды баарыбыз эле билип калдык. 4-5 эле модели бар. А Дубайдан түркүн баягы Camry'ден баштап BMW, Mercedes'тен бери алып келип атасыздар. Айырмасы эмнеде? Корея менен Дубайдын. Корея менен Дубайда ушул вариант көбүрөөк. Анан көп эме дейт, Кореядан жакшы мындай урулбаган машина деп келет да. Бирок мен точно билбейм, бирок көп айтат, пробеги көбүрөөк болот да ал жактачы. А Дубайда пробег оригинал болот. И Кореяга салыштырмалуу биротоло эле арзан болот да. Дубайданчы. Сон, мени кызыктырган суроо, унаан 30 күндүн ичинде келет дедиңиз. 30 күндүн ичинде бул жакта сүрөттөрүңүздөрдөн да аябай жана кызыгып кеттим. Кандай шарттар менен келет, кантип келет, мага ошонусу аябай кызык. Караңыз, эмеден ар кандай эмеси бар да унаанынчы. Мисалы, уна обычный трал менен келгени бар, же болбосо контейнер менен келет, 3 түрү менен келет, же болбосо авиадоставка менен да бар да. Авиадоставка менен ал 3 күндө келип калат. Салдыңыз, эми ар жуманын пятницасы учагы ушундай да, самолет менен эле келет да машиначы, бирок ал кымбатыраак болот доставкасы. Анан основной бардык машиналар биздики эми трал менен эле келет. Трал менен келет, мисалы Дубайдан портко жүктөлөт, порттон Иранга түшөт. Ирандан биздин тралдарга жүктөлүп, дальше Түркменистан, Өзбекстан, анан Казакстан, Бишкек болуп келет.
Через граница ушу примерно 30 күн. Бирок эгер ушунчалык шашылыш болуп жатса, батыраак айдагыңыздар келип жаткан болсо, авиа менен да келсе болот. Авиа менен, авиа жолу менен да. Бирок жана көбүнчө ошо өтө кымбат түшүп кетпейби ал? кымбат түшөт. 3 эсе кымбат түшөт, 2 эсе кымбат түшүп калабы. Ошол бирок жаңы жанагындай ошондой кымбат машиналар кээ биркилер ошентип авиа доставка менен да салдыргандар бар. Азыркы учурда биздин баягы көрүүчүлөргө чындыгында унаа издеп жаткан адамдардын мен ошолордун да катарындамын. Башың айланып калат экен да, кайсы машинени айдасам дейт. Эми баягы бул машинени деле жок дегенде бир 3 жыл, 5 жылга чейин айдайсың да өзүң үчүн айдаганда. Кандай маркасын алсам экен, каяктан заказ кылсам, Дубайдан заказ кылсамбы же Кореядан заказ кылсамбы деген сыяктуу суроолор болот экен да. Сиз эми ушул тармакта иштегенден кийин 2 жылдан бери. Баягы буш бүттүңүз да, билесиз. Кайсыл унаа жакшы, каяктан заказ кылыш керек, кандай кылыш керек, кандай кеңеш берет элеңиз биздин? Мисалы сизге кандай унаа жагат, ошону айтып берсеңизби? Кандай, пример, кайсы марка? Мага корейский эмес, чын айтсам мага азыркы учурда ушул Дубайдан Toyota же Lexus сыяктуу варианттар болот да. Ошол Toyota десеңиз, азыр мисалы былтырда ушул убактарда азыркы учурда Дубайда мындай арзан болот да машина, бирөт элечи, жайга чейин өтө эле арзан болот. Сиз кандай, мисалы Toyota Camry'ни өткөндө бир 7000ге деле алып, общий под ключ келип түшсө, бир 11-12 миңге деле туруп, 12 миңге туруп. 12 миңге Camry алса болобу? 19-18 жылга алсаңыз болот да, бирок аны кичине издеп, ошо кичине сабыр кылып күтсөңүз, ошо арзан машинаны тандап алып бере алабыз. 12 миңге аракет көрсө болот. Сон чындыгында баягы кандай унаа издеп жаткан болсоңуздар же болбосо кандай унаа алам деген кеңешиңиздер боло турган болсо, Миравто Дубайга келип сурасаңыздар болот экен, сөзсүз түрдө кеңешин берет. Өзүңүз кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы үчүн мен азыр 10 миң доллар акчам бар, кандай унаа алсам болот? 10 миң доллар акчаңызга варианттар өтө эле көп. Мисалы 9 миң доллар, эң эле арзан машина примерно 9 миң да. 9 миң доллар кандай машина? Chevrolet Malibu алсаңыз болот. Бул жакта ошол эле 11-12 миң турат. Аларды бир 9 миңге түшүрсөңүз болот. Chevrolet Malibu же болбосо Hyundai машиналарды алсаңыз болот. Так, кандай машина? Kia Soul 18-19. Ошол так. Ошол автоунааларды алсаңыз болот экен. Chevrolet'тин бирок эмеси жок болуп калбайбы бул жакта? Запчасти. Жок, көп. Ошол суроо барлык көрүүчүлөрүбүздө бизде ошону айтып кетейин, бизде авто запчасть дагы ачылган да. Бизден доставка кылсаңыздар болот, если мына авиа доставка менен 3 күн, 5 күндө келип калат. Если оорураак болуп калса запчастьыңыз, эми контейнер менен салабыз, бир 30 күн тегерегенде уже Кыргызстанга келет. Авто запчасти да келип заказ кылса болот. Кандай унаа болбосун бардыгы келет. Бардык авто унаага тапса болот. Сон жумушуңуздар туурасында тааныштык, кандай машина келет, ошол туурасында да тааныштык, кандай машина алыш керек, ал туурасында да тааныштык. Эми өзүңүздөр туурасында бир аз таанышайлы. Анткени чындыгында баягы биздин көрүүчүлөрүбүзгө эң алгачкы орунда бул ишенич. Ишенип турат. Ишенип туруш үчүн алгач сиздерди жакыныраактан таанышыбыз керек, жакыныраактан билишибиз керек дегендей. Өзүңүз кайсыл жердин кулуна болосуз? Мен өзүм Ош областынан, Нокат району, Көкжар айылынан болом. Так, жашым 26да. 3 тууганбыз, үчөөбүз тең ошо бир тармакта иштейбиз. Бир командадын компаниясы тагы айтканда. Үчөөбүз бир эмеде иштейбиз. Негизи баягы мындай четте жүргөн досторго салыштырмалуу бир туугандар менен жумуш кылган бул ыңгайлуураак болсо керек. Ишеничтүү. Клиенттерге да ишеничтүү. Анткени бир тууган эч качан сатып кетпейт. Ошон үчүн үчөөбүз бир команда болуп иштейбиз, баары жакшы буюрса. Сон ар бир жумуштун баягы жыргалчылыгы бар, анан түйшүгү бар деп коет эмеспи? Ушул жумушуңуздардын бир аз түйшүгү туурасында бир туугандар кантип ушул даражага жеттиңиздер? Ошол туурасында да айтып берсеңиз. Түйшүк, караңыз, биз башында эле мисалы биздин үй бүлөбүз, бир тууган ата энебиз бизде Москвада иштеген да. Биз өзүбүз бул жакта өзүбүз чоң эне, чоң атабыз колунда өскөнбүз. Өзүбүз да Москвага барып мен канча иштедим? 8 жыл, 9 жыл иштеп калдым да. Мигрант болуп иштеп калдым. Мигрант болуп ал жакта иштедим. Ал жакта бардык ишти кылып көрдүк да. Дворникден баштап официант, повар, ар кандай жумуштарды иштедик, стройкада. Анан мындай акча кандай табылышын мындай билем да менчи, что эң эле арзан машина айтпайм, где-то бир 1 миллионго келет да. 1 миллион акчаны иштеш үчүн азыр канча мындай жөнөкөй иштеш десең бир 2 жыл, 3 жыл иштейсиң да. Адам ошентип кыйналып чогултуп аткан акчасын мындай түшүнөсүң да. Ошого жараша анан жакшы автоуна алып берейин деп аракет кылам. Демек баягы кайдыгер карап койбойсуз. Ар бир кардардын 700 миң акчасы, 600 миң акчасы болсо да ал акча кандай мээнет менен келгенин өзүңүздүн акчаңыздай мамиле кыласыздар. Өзүбүз. Анан негизи баягы ушул унаа бир аз 10 күн кеч калып башында эми баштап аткансыздар ошондой болуп калышы мүмкүн да. 30 күндө келет дегенсиздер, 40 күндө келип, бул жактан кардарлар силер аферист экенсиңер деген сыяктуу бир кыйынчылык. Ошондой бир аз да бир быйыл ушундай болду да, ушул 2,5-2 жылдан өттү, бир жолу ушундай
Бизде кайсы Иранда кичине проблемалар болуп, порттон машина түшпөй, эми ал жактан ар кайсы мамлекеттерден өтөт да. Ошентип кичине канча болуп калды? Бир 45 күндө келип калды да машиналар. Ошондо кичине жаман сөздөрү да уктук, эптеп мындай түшүндүрүшкө аракет кылдык, бирок машиналары бүт бардыгы алды да. Кичине кеч калып калды. Биринчи, экинчи күндөрү түшүндүрө аласыздар. Анан үчүнчү күндөрү чота Күндө чалат да, жана адамдар переживать этет экен да. Көбүнчө эле только телефон аркылуу заказ кылат да, бизди көрбөйт да. Ошончо акчасын берип койгон, алар деле түшүнсө болот. Ошентип күндө чалат да. Анан бир канча бир күндө бир 10 адам, 15 адам чалат. Ошон мен машинам каяка жетти, эмне келбей атат. Андай болуп атат. Мен ушундай бир жака мини барышым керек эле, мен туулган күнүмө келип калыш керек эле дегендер бар экен. Эми пешен экен, бирок буйруса бардыгы эле колуна алды да. Бүт 100% ошо кечиккен машиналар уже келди. 2 жылдын ичинде бир жолу ушундай окуя болду. Бир жол, быйыл ушундай болду. Болгону, анын алдагы баягы жолдогу техникалык себептерден. Бирок жолдогу мындай нерсе негизи болуп турса керек, же болбой атат. Өзү вообще болбойт болчу. Быйыл эле ошол Иранда ушундай кичине задержкалар болду да. Мен мисалы үчүн сизге кардармын. Келип азыр бир унааңыздарды жактырдым. Ушундай уна алып келип бериңиздер мага деп примерно заказ бердим. $500 бердим. Калган акчасын качан берем? $500 мисалы биздин WhatsApp'тан көрүп келдиңиз да машинаны, ушуну ойногула деп. Биз ошо $500 таштайбыз. Же болбосо биздин М-банк номерге которуп койсоңуз, офиске келбей делечи. Ошол мисалы кечирээк көрүп калды да машинаны, ушуну ойнош керек десе М-банктан которуп коет. Ал если машинаны албай калсак, ошол акчасы полностью 100% кайтарып берилет да. А если ошол автоунааны алып калсак, бизге $500 көтөргөн да. Эртеси күнү офиске келет биздин адистерге. Договорду түзүшөт. Машинанын суммасын төлөйт, жол акысын төлөйт, биздин услуга, анан ремонтун төлөйт. Так, машина анан ошо 30 күн тегерегинде келип калат дейбиз. Договорду түзөбүз, ошо 30 күн ичинде машинасын алат. Машинанын 100% акчасын бербейт. Мисалы, расстановканын акчасын, анан оформлениясынын акчасын өздөрү колунда кармап турат. Машина келгенде канттан, же болбосо Ошко заказ беришсе, Оштон эле ошо ХБКдан тосуп алышат машинаны. Бир күндө расстановкасында, оформлениясында бир күндө бүтүрсө болот. Айдап үйүнө кете берет. Договоруңуз туурасында биринчи тааныштырып алайын кыскача. Мага чынында эми толук маалымат берели да көрүүчүлөргөчү. Бул жакта эмне договор болот? Мисалы, Kia Sorento машинасы 2020-жылкы кроссовер. Сиздер бул жакта жазып бересиздер мисалы. Бир вампир чыйык болсо ушундай чыйык. Ошол. Мисалы караңыздар, анан чыйык деп эме карго боюнча дагы көбүнчөсү айтат ар кандай жол акы мындай экен депчи. Биздикиде карго ушу 2 жылдан бери бир өзүбүздүн агаларыбыз иштейт. Машиналарды ошондон салабыз да, доставка боюнчачы. Бүт кичине царапина болсо деле ошону сразу возмещение кылып берет да. Кайра жасап беришет өздөрү. Өздөрү жасап берет, же болбосо акчасын канча болду айтат, барып көрсөтсө, эме кылып берет. Бирок андай учур өтө эле аз болот да. Эми кокустук. Жолдо ар кандай границадан өтөт. Бул жакта сүрөттө турат мына контейнерде корабльде. Канча машина бир чыгат ал жактан чыкканда? 7 машина болот да, примерно 7 машина. Ичи ылдыйында 3 машина, үстүндө 4 машина турат. 7 машина. А если контейнерге салса, контейнерде 2 эле машина жүктөлүп келет да. Контейнердин ичинде 2 эле отуруп калат. Ичинде эле келет. Алар еще сопровождение менен 15 күн тегерегинде келип калат. Ал бирок кымбатыраак болобу? Бир аз кымбатыраак. Бир аз кымбатыраак болот, 2 машина болгон үчүн, Бирок батты алдырам десеңиздер, контейнерде эле бир аз выгодныйраак окшойт. 30 күн күтүп отурбайсызчы? 15 күндө келип калат контейнер. Анан Ошко заказ кылса ХБКдан тосуп алат деп калдыңыз. Даректериңиздер кайсыл жерде? Биз ошол аз точно эстей албай атам. Оштон ошол жактан эле эмет таможняга келип түшөт да машиначы. Барат, биз адресин айтып, ошол жакта представителибиз болот. Ошол барат, машинанын документтерин берет, расстановкасын төлөйт, анан машинаны алып чыгып кете берет. Оштон алса болот, же болбосо Бишкектен алса болот? Кааласа Ошко заказ кылса болот, кааласа Бишкекке да. Биз бир эле Кыргызстанга эмес, Россияга деле автоунаа салдык, Казакстанга салдык. Мисалы, Россияга дегенде бир айтып кетейин. 2024 былтыр уже 2024 0 пробег менен домик на колесах салдык да. Дубайдан эң эле кымбат автоунаа билбейм, мен башкасынан уга элекмин. $250,000 Россия Федерациясына салдык. $250,000. Эң кымбат. Эң кымбат домик на колесах. Жана кинолордо тартат го. Кино тарткан домиктер болот го, машина ошол сыяктуу. Ичинде бардык шарты бар. Бардык шарты бар. Ичинде душ, спальный, кухнясы. Биздин сайтта эмеден көрсө болот, Instagram баракчаданчы, обзорлорун. Instagram баракчаңыздар Миравто Дубай десе эле чыгат. Анан азыркы учурда ошол автосалондор көбөйүп кетпедиби? Эми ар бир жумушун өзү так аткарып жаткан кез болсо керек. Бирок ошол автосалондордон айырмачылыгыңыздар бир аз өзгөчөлүк, ар бир жумушта негизи баягы конкуренция көбөйгөндө айырмачылык сөзсүз түрдө болот эмеспи? Эмнеси менен айырмаланып турасыздар? Айырмаланып, биз эми полностью прозрачно бар жокту көрсөтөбүз. Еще бизде мына официально договорубуз дагы бар, договор менен иштейбиз. Эч кандай мындай сарсанаа болбой эле алып берсе болот.
заказ. Эң башкы орунда ишеничтүү болуш үчүн биринчиден турган бир туугандардын компаниясы, экинчиден документациясы таза, үчүнчүдөн айтылган убакытка келет. Сөзсүз. Буюрса, ооба, айтылган убакытка келет. Сон жумушуңуздарга ийгилик. Ооба. Дайыма ушинтип кыргыз элин баягы өнүккөн ушундай заманбап унаалуу кылып жүрө бериңиздер. Биз эң баягы мен ишенем бир 2 жыл 3 жылдын ичинде буюрса эгер ушундай кетиште кетсек азыркы учурда жаңы унаалар болуп калат деген ишеничтемин. Жаңы унаалар бул шаарыбызга көрүп кошот биринчиден. Азыр бизде бүт эле жаңы унаа болуп калды, буюрса өтө мындай эшикке чыксаң көзүң сүйүнөт да. Бүт эле жаңы унаа минип калышты. Анан ошондой эле айтып кетейин, эми азыр кышта Дубайга жаман турист болуп барсаң деле жакшы. Ошондой эле биздин автотур менен барса болот да. Автотур Дубайга барат, биз өзүбүз тосуп алабыз. Жаккан машинасын биз өзүбүз алып беребиз да. Канча билет где-то бир 7000 сом, 8000 сом болуп атат азырчы. Туда обратно бир 15000 сом болот да, грубо. 15000 сом еще визасын ачат. Ошо $500 да. Сонун мүмкүнчүлүк экен, анткени чындыгында онлайн эми кантсе да онлайн, бирок офлайн деген бул баягы өзүңүздөр барып Дубайдан ушул Өмүрбек мырзалар менен чогуу унааны тандап, болгон сиздер өзүңүздөрдүн услугаңыздар эле аласыздар. Салып жибересиздер, кайра келсеңиздер, өзүңүздөр келгичекти кайра бир 25-30 күндүн ичинде кайра унааңыздардан чогуу келип калат. Ушундай шартта бар да. Азыр ошо мен деле эртең буюрса учуп кетем. Өзүбүз бул жактан постоянно заказ берген кардарларыбыз бар. Көбүнчө крупно 3-4 машинадан берген, ошол агаларым менен кошо автотур кылып алып кетип атам. Алар барат, өздөрүнө жаккан машина өздөрү көрөт, өздөрүнө алып берип, машинаны жөнөтөбүз. 2-3 машина алган агаларыбыз бар деп калбадыңыздарбы? Сиздер менен чогуу бизнес кылса да болобу, негизи акчасы бар адамдар. Көбүнчөсү мындай, ооба. Ошондой машина менен иштегендер бизде кандай перепродажа менен иштегендер бар го, ошол перекупщиктер. Алар бар, болбосо чоң багындай строительный компания же болбосо ошондойлордун менен да иштешебиз. Көбүнчө. Бул баягы бизнесмендер үчүн да сонун мүмкүнчүлүк экен. Мен ойлоп атпайм сиздерди болгон өзү айдаганга эле алып келип берет экен деп. Демек, сиздерден алып сатып аткан болсо, демек кандайдыр бир арзанчылыгы бар. Ошондон пайда көрүп жаткандыгы үчүн ошол жумуштарды кылып атат. 2-3 машинаны алып келип, Караңыз, мына мисалы мен жакында эле бир машина бирөөгө жөнөтүп бердим. Жөнөттүм, канча бир 10500 подключ турду да. Ал ошо таможняден чыгарып атканда эле бирөө үстүнө $2000 кошуп сураптыр да. Ал ошо без покраска кылып жөн эле запчастьын тагып жөнөткөм да. Үстүнө $2000 кошуп жөнөтүптүр да. Кошуп прилагать этиптир да. Сатпай анан чыгып кеттим дейт. 12500 бербей чыгып кетти. $2000 на месте да. Демек, андан көбүрөөк пайда көрөм деген максатта кетти да. Баягы акчасы үйдө туруп чын эле бир бизнес кылам, кандай бизнес кылсам экен, кошумча бизнес кылыш керек деген менин тааныштарым аябай көп да, чындыгында. Көрүүчүлөрдүн арасында да ошондой инсандар көп болсо керек. Чындыгында баягы акчаны сактабай эле, тескерисинче ушундай бир оборотко тыксаңыздар, банкрот болбой турган, биринчиден. Кооптуу эмес, коркпой турган, ушундай документациясы таза бир туугандардын компаниясы менен чогуу унаа алып келип бир аз киреше көрсөңүздөр да, бул кошумча сиздердин баягы байлыгыңыздарга дагы бир кошумча байлык болуп калат деген ишеничтебиз. Ошондон эле коркобуз. Эми мисалы кандай десем, кээ биркилер адамдар бар экен да, мисалы кымбатыраак алып берип коюп, мактан көбүн эле уккандар болдум да. Мага айтат, бул жактан Дубайдан келиптир, могу машинасын сата албай атат экен депчи. Ошонун алдын ала алып, мен болушунча арзан алып беришке аракет кылабыз да. Ошол коркунуч барбы негизи? Чынында мен ал нерсени уккан эмес экенмин. Алып келип өзүнүн баасынан арзаныраак сатып калгандар же болбосо сата албай калгандар болбу. Болушунча ошон үчүн Кыргызстандан болушунча арзан түшүрүшкө аракет кылып, мен оюм сразу эле мен $500 иштеп калайын деп эле, буну мынчага алсак болот экен деп алдап туруп эле алып, мындай салган айтып туруп, машинаны алып берип койсоң болот да. Бирок эртең эле жүз көрүшүп каласың, албай кушта кыйналат да. Айтпайм, мен мигрант болуп иштеп жүргөндө акча кандай мындай табыш кыйын экенин билем да. Мигрант болуп иштебегениңизге канча жыл болуп калды азыр? 2 жылдан өттү да, уже иштебей калдым. Такыр иштебей калдым. Ага чейин бүт ошол мигрант болуп. Негизи баягы мигрант болуп иштеп калдым деп болбадыңызбы 8 жылдан бери? Анан мигранттарда бир ушундай көйгөй бар да. Акчасы болот, анан бирок акчасын каяка сарптаганды билбейт. Бир тууганына салып берет, же болбосо сактап туруңуз, мен барганда иштетем деп. Кайра ал туугандан ала албай калат, же болбосо акчасын өзү сактап отуруп бир эмеге иштеткенди билбей калат. Бизнес баштасамбы деп бир убакыт болбой калат. Кылса болобу ошолор деле мисалы үчүн? Ошолор деле коркпой кылса болот. Лично мага кайрылышсын, мен ошо совет берейин, ушунча машинаны алып коюңуз, ушунча пайдасын көрөсүз. Болбоду дегенде ошо мен бир $1000 пайдасына сата турган кылып түшүп беришке аракет кылам да. Сон адамдын эң бир чоң байлыгы бул убакыт. Чындыгында баягы сиздер чет өлкөдө иштеп, айлыкка иштеп, бирок акчаңыздарды кошумча дагы бир киреше болсо жакшы болот эле деген чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандар дагы сөзсүз түрдө болсо керек.
ошол инсандарга да кайрылуу. Айлыгыңыздарды жөн эле сактабастан кошумча кирешеси менен кошо чогултсаңыздар болот. Ал үчүн Мир Авто Дубайга кайрылыңыздар, Өмүрбек мырза менен жакындан таанышыңыздар. Сиздердин түйшүңүздөрдү сөзсүз түрдө түшүнөт жана ошондой эле сиздердин шартыңыздарга ыңгайлуураак кылып бир жакшы киреше бизнес кылсаңыздар болот кошумча. Бир жыл мисалы үчүн чет өлкөдө иштеп жүргөндөн чогуу бул жактан сиз менен бир 2-3 машина айландырып берсе деле бир кошумча жакшы кирешеге айланса керек. Жумушуңузга ийгилик. Рахмат. Бизге бир жакшы маалыматтарды бердиңиз. Чынында баягы ушул автоунаа тармагына түшүнбөгөн инсандардын катарында мен да бармын. Ошон үчүн бир аз маалымат алайын, түшүнөйүн деген таризде келип Өмүрбек мырза менен маектештик. Эми түшүнүп алдым кандай келип жатканын, кандай келет экенин, кандай жумуштарды кылса болот экенин. Кыргыз элине кайрылуу жасап койсоңуз болот. Ошо кыргыз элине кайрылуум, машина кимдей машина издеп атса, коркпой келе бериңиздер. Бизде ошо договор менен өзүбүзгө кандай машина алсак, сиздерге да ошондой машина тандап беребиз. Ушул жаңы жылда баарыңыздар каалаган автоунаалуу болушуңуздарга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Если автоунаа керек болсо, бизге кайрылыңыздар. Саламатта болуңуздар көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналга катталыңыздар жана ошондой эле 7 каналдын жамааты терең ыраазычылык.